Oyordo programması менен түз эфирдебиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстан жана жалпы эле дүйнө мамлекеттери экономикалык өсүштүн артынан жүгүрүп, акыркы мезгилдерде биз жакшы билебиз. Экологияга чоң зыяндарды алып келген, экологиянын жалпы эле жер шарынын эртеңкисин күмөндүү, коркунучтуу жагдайга кептеген кырдаалдарды жаратты. Бул адамдын керектөөсү үчүн, экономикалык кызыкчылыктар үчүн ыксыз жаратылыш ресурстарын коротуу, колдонуу жана анын кайра калыбына келтирүү жөнүндөгү маселелерге көңүл бөлбөгөндүгү себеп болуп отурат. Ондогон жылдардан бери биз канткенде жашыл экономикага өтөбүз, канткенде биз жаратылышты талкалабаган шартта экономикалык өсүштү, адамдын керектөөсүн камсыздай алабыз деген суроонун үстүндө кыймылдар, талкуулар, аракеттер болуп келет. Кыргызстан бул өңүттөгү маселелерди 2012 жылдан бери колго алуунун аракетинде. Дүйнөлүк кыймылга кошулуу, кийин парламентте кабыл алынган токтомдун негизиндеги атайын чечим, өкмөттүк программанын кабыл алынышы, мына ушул өңүттөгү биздин жасай турган ишибиз кандай өңүттө болушу керек, биз каяка барабыз деген суроолорго жооп бергендей болгон. Канчалык бул иштер ишке аткарылып жатат, жашыл экономиканы Кыргызстанда калыптандыруу жана жашыл экономика принциптерин өнүктүрүү канчалык ийгиликтүү болуп атат деген суроолорго жооп издөө үчүн бүгүнкү эфирди уюштуруп отурабыз. Студиябызда менден сол тарапта экономика жана финансы министринин орун басары Данияр Иманалиев келип отурат. Экономист Азамат Акелеевди чакырганбыз. Ишкер Совет Назаралиев мырза келип отурат. Ошондой эле саясий илимдердин доктору, жашыл экономика боюнча эксперт Азамат Темиркулов студиябызда. Саламатсыздарбы? Азыр кепти баштардын алдында биз даярдаган чакан сюжет бар эле. Ал сюжетте биз негизинен ушул жашыл экономика өңүтүндө өкмөттүк программада басымдуу милдеттемелер жүктөлгөн органдардын алкагында кайсы иштер жасалгандыгын, эмне жумуш болуп аткандыгын билгибиз келген. Жалпы материалга көңүл бөлсөк, анан кепти улайбыз. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча концепцияны Кыргызстан 2018 жылы кабыл алган. Анын негизинде өкмөттүк программа иштелип чыкты. Программаны ишке ашыруу менен мамлекеттин экономикалык өнүгүү саясатын жаратылышка зыян келтирбеген багытка өнүктүрүүгө багыт алышы керек. 2019-2023 жылдарга эсептелген программада ар бир мамлекеттик органдын иш багытында жашыл экономика принциптерин жайылтууга негиз болчу базаны калыптандыруу милдеттери коюлган. Басымдуу бөлүгү айыл чарба жаатында токой чарбачылыгы жана экологияны коргоо, энергетика тармактары боюнча каралган. Бул программаны ишке ашыруунун абалына баам салуу максатында айрым тармактарда жасалып жаткан иштерге кайрылдык. Энергетика. Бул тармак боюнча бир катар иштер өкмөттүк программага ылайык башталган, бирок аягына чыккандары жок. Мурда 20-жылга каралган болчу, бирок жана тажылуу вирустун бизге тийгизген кесепеттеринин негизинде былтыр көп иштелүүчү программалардын иш аракеттеринин баардыгын кийинки жылга жылып кеткен да. Ошонун үстүндө азыр деген биз так аткарылган эмелер жок. Кандай десем, иш чаралар толук бүтө элек, анткени иш жүзүндө болуп жатат да. Алардын негизгилеринен айтып кетсем, энергетика жана электр энергетикасы жөнүндө 2 мыйзам бар. Ошого научный технический совет өзүнүн иштеринде карап чыгышкан. Ошо бирок бизде азыр инвентаризация бүт мыйзамдарды республикада чоң масштабта өткөрүп аткандыктан биз азыр ошолордун иштери толук бүтө элек да. Андан тышкары энергияны үнөмдөө боюнча бул боюнча 21 жана 26 жылга чейин программа каралган. Бул бир жолу бардык министрликтер менен макулдашуудан өткөн. Бирок азыркы күндө келип түшкөн сунуштардын үстүндө иштелүү жүргүзүлүп толук бүттү. Бирок структура жаңы өзгөртүлгөндүктөн кичине убактысы жылып калды да. Бирок могу экинчи жарым жылдыкта бул кайра ишке киргизилет. Агрардык өлкө катары Кыргызстан жашыл экономика принциптерин айыл чарбасы багытында канчалык натыйжалуу пайдалана алат? Ал үчүн кандай маселелер чечилиши керек? Кандай маселелер программалык мөөнөт боюнча ишке ашты? Бул суроолорго так жооп бергенге эрте, бирок министрлик негизги багытты, максатты түшүнүп турат. Бизге тийиштүү маселелер айыл чарбасына байланышкан, жер суу маселелери боюнча, кайра иштетүү маселелери боюнча, ошо тамак аш коопсуздугун тейлөө боюнча, камсыз кылуу боюнча
негизинен акыркы жылдары ушул климаттык өзгөрүү маселелери дагы аябай орчундуу болуп атат. Ошон үчүн биздин ошо Айыл чарба министрлигинин негизги функцияларынын бири ошол климаттык өзгөрүүгө багытталган ушу климаттык өзгөрүүнүн залалдары азыраак тийгизүү, минимизация боюнча иш аракеттер жүргүзүү жана ошол айыл чарба продукциясын өндүрүп, аны кайра иштетип, өзүбүздүн жергиликтүү калкка толугу менен камсыз кылууда жашыл технологияларды пайдалануу. Ишти чечкиндүү жүргүзүп, иш жүзүндө натыйжалуу алууга кадр маселеси кыйынчылык жаратканын белгилейт. Өзүңүздөр билесиздер, бизде адистер боюнча дагы жылдан жылга ушу маселе орчундуу болуп келатат. Жашыл экономика боюнча бизде адистер азырынча өтө аз. Ошол адистерди даярдоо боюнча, ошол адистерди көпчүлүк учурда ошо Бишкектин эле тегерегинде болот, күчтүү адистер. Ошол адистерди ушу жерлерге дагы даярдап, ошол жашыл экономиканын принциптерин, жашыл экономиканын механизмдерин ишке ашыруу үчүн ушу региондорго дагы биз адистерди даярдап, ушу ишке киргизүү керек да. Экология жана климат боюнча комитети жашыл экономиканы өнүктүрүү багытында аткара турган иштер өкмөттүк программада көрсөтүлгөндөй аз эмес. Бирок бир канча күн бою аткарылган иштери, аткарып жаткан жумуштар боюнча бир сүйлөмдүк маалымат бере алган жок. Акыркы сүйлөмдү бекер белгилеген жокпуз. Программаны карасак, чынында ушул экология өңүтүндөгү жасала турган, аткарыла турган, түзүлө турган иштер көп, бирок 3 күн болду. Бүгүн ушул экология жана климат боюнча жаңы түзүлгөн комитет дейли, бирок базалык түзүм бар. Ошол жерден бир кенедей дагы маалымат ала албай койдук. Андан сырткары дагы айрым министрликтерге кабарлашып, ушул маалымат берсеңер деген өтүнүч менен кабарлашканыбызда мындай көпчүлүгүндө программалык иштердин ордунан жыла элек экендигин байкадык да, Данияр мырза. Бул эмнени билдирет? Бул баягы энергетика жана өндүрүш министрлиги гана айтып атат, айрым иштерди баштадык, бирок кырдаалга жараша жагдай өзгөрүп атат деп. Калганында мындай ыргылжың акыбал байкалат да. 2 жылдан бери эмне болду? Акыбалды кандай бааласа болот? Рахмат. Мен жалпысынан маалымат бере кетейин. Бул багытта жасалган иштер боюнча негизинен бизде ушул жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа бул 23 жылга чейин багытталган. Бул 14 ноябрда 2019 жылы кабыл алынган. Анан ушул программа кабыл алынгандан кийин биз ушу 7 негизги багытты тандап алганбыз. Бул биздеги жашыл энергетика, бул жашыл айыл чарба же болбосо органикалык айыл чарба багыты. Андан тышкары бул биздин өндүрүш тармагын жашылдандыруу. Андан тышкары бул баягы ылдый кычкылтексиз таза жашыл транспорт деп айтабыз, транспорт тармагы. Андан кийинки бул туризм жана бул таштандыларды башкаруу жана жашыл шаарлар деп 7 багытты тандап алганбыз. Бүгүнкү күндө бул багыттарды айта турган болсок, негизинен ушул органикалык айыл чарбасын өндүрүү боюнча, ошол же болбосо өнүктүрүү боюнча айыл чарбасын тапшырмалар бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын иштеп чыгып долбоорлору баягы иштелүүдө үстүндө. Андан тышкары жашыл энергетика тармагында өзүңүздөр билесиздер, биз жакында эле ошол буга чейин кайра калыптануучу энергиянын булактары боюнча мыйзам бар эле. Ал жерде коэффициенттер менен ошол биздин тариф маселеси каралган да. Бирок бүгүнкү күндө ошо энергетика тармагындагы биздин энергия компанияларын эске алуу менен ошол баягы коэффициенттерин кайрадан реалдуу көлөмдөргө алып келип, жана аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштер алып барылып, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген, жана коэффициенттери кайра ошол баардык энергиянын булактары боюнча бирдиктүү коэффициентке алып келип, жана энергия компаниялары бул жаңы баягы альтернативалык энергиянын булактарына ишкерлерге ошол айырманы компенсация кылып берүү маселеси каралган да. Бүгүнкү күндө ошол кичи энергетика тармагында да атайын жоболорго өзгөртүүлөр киргизип, бир тармак, бир нече маселелер боюнча бул негизинен ошол долбоорлорду ишке ашыруу процедурасы, жерди бөлүп берүү, баягы компенсация маселе ошого нерселердин баары өзгөртүү кирип, бүгүнкү күндө жобого да өзгөртүү киргизилген да.
Андан тышкары бүгүнкү күндө бизде өзүңүздөр билесиздер ошол чоң багыт бар. Бул 2019 жылы биз Париж макулдашуусуна кол коюп ратификацияны өткөрдүк. Бул дагы абдан чоң жумуштардын бири. Анткени деген биз ошол макулдашуунун алкагында Кыргызстан өзүнүн ошол эл аралык конвенцияга болгон баягы биздин максаттарды бекитип алдык да. Башка айтканда ошол биз өзүбүзгө алып ошол иштерди биз дагы тарап катары же болбосо өлкө катары ишке ашырабыз деген милдеттемелерди өзүбүзгө алдык. Ал милдеттеменин алкагында бүгүнкү күндө ошол баягы абага чыккан булгоочу заттардын көлөмүн аныктап жана ошонун кыскартуу милдеттемесин алуу боюнча бүгүнкү күндө иштер башталган да. Ал жерде чоң баягы жумуш топ иштеп атат. Ал жерде эки багыты бар. Биринчиси бул митигация деп коебуз. Бул ошол булгоочу заттардын абага көлөмүн кыскартуу, азайтуу да. Экинчи багыты болсо бул адаптация деп коет. Бул ошол биздин экономиканын секторлорун жана жалпы эле ошол биздин жарандарды, өлкөнү баягы климаттын өзгөртүүсүнө даярдоо багыты да. Анан мен эми кыскача айта кетейин, баягы негизги багыттарынан бүгүнкү күндө митигация боюнча мына өзүңүздөр билесиздер, эң көлөмү боюнча чоң энергетика тармагына киргенде бул жана энерго баланс деп коет. Ошол жерде күйүүчү заттарды колдонуу багытында энергияга айландыруу үчүн эң көп көлөмү бул энергетика тармагы бул 53,7% берет. Баягы булгоочу абага булгоочу чыккан жаман заттарды. Экинчи орунда бул биздин айыл чарба тармагы 30,8%. Жана биздин өндүрүш тармагыбыз булар салыштырмалуу аз эле, анткени бизде баягы оор өндүрүштөр жок, өзүңүздөр билгендей 6,4% гана берет да. Анан бүгүнкү күндө ошол энергетика тармагын карай турган болсок, энергетиканын ичинде эң көп көрсөткүч бул биздин автоунаалар, бул транспорт тармагы. Мына чоң шаарларда республика боюнча 1 миллиондон ашык машина бар деп атабыз. Ошолордун жалпы жыл ичиндеги чыгарган, бөлүп чыккан жаман уулуу заттардын көлөмү эң көп бул ушул биздин транспорт тармагы да. Анан ошого анан экинчи багыты бул адаптация багыты боюнча бүгүнкү күндө эң мындай ошол дуушар боло турган өзгөрүүлөргө тармактардын бири бул биздин суу ресурстары. Бул 100-жылга чейин 2 эсеге кыскарат деп атабыз. Бул 40%га азаят. Ошол эле маалда чоң багыттардын бири жабыркаган тармактар бул айыл чарба тармагы, анткени деген суу ресурстары кыскарганда бизде түшүнүктүүлүк азаят. Андан тышкары биздеги ошол энергетика тармагы, анткени деген биздин гидроресурстар дагы азайгандыктан ошол иштөө багыттары. Андан кийинки бул биздин токой чарбасынын жана био түрдүүлүк деп коет, баягы жаныбарлардын маселеси дагы абдан курчуйт. Жана андан кийинки багыт бул биздин саламаттык сактоо жагы, анткени деген ошол климаттын өзгөрүүсүндө биздин ошо адамдардын респиратордук оорулары, жүрөк, кан тамыр басым оорулары, анткени деген биз багалап чыктык. Мисалы алсак, биздин өлкөдө акыркы 100 жылда өзгөрүүлөрдүн бири бул бизде жайкы периодда баягы температуранын өйдөлүшү катталган эмес. Бирок ошол эле маалда кызыктуу нерсеси биздин кышкы период, кыш мезгили 100 жылдык орточо көрсөткүчтөрдөн 12 күнгө кыскарып кеткен да. Бул эмненин белгиси? Бул бизде ошол глобалдык температуранын өзгөрүш Кыргызстанга дагы таасирин тийгизип, сезиле баштады. Бизде кыш мезгили кыскараак өтө баштады да. Бирок ошол эле маалда биздин жаан чачындар көбөйдү. Бирок бул убактылуу нерсе, анткени деген баягы климатикалык өзгөрүү болгондо бизде испарение көбүрөөк болуп, жана ошол маалда кыш мезгили кыскаргандан кийин бир определенный убакыт өткөндөн 5-10 жылдан кийин бизде баягы кургакчылык пайда болот да. Өзүнүн таасирин берет баары бир, Мына ушул айтылып аткан өкмөт жасап аткан, мамлекеттик органдар аткарып аткан иштердин натыйжасын кандайдыр бир деңгээлде сезүү мүмкүнбү экономикалык ишмердикте, бизнес чөйрөсүндө? Эми чындыгында мамлекет бул жерде тоскоолдукту аз кылса эле, менин оюмча калк өзү эле алып кетет бул иштерди. Азыр өзүңөр билгендей, эми электр энергия кымбат
кымбат чыгып атат мындай чындыгына келгендечи бизнеске өзгөчө. Анан биз мисалы ошол практикалык тармакта жанагы ишкер катары көрүп атабыз. Ошол суу жылыткычтар күн менен иштеген, жанагы тепловой насос деп коет. Ошолордун колдонуу көбөйүп атат жылдан жылга. Алардын мисалы азыр мамлекет тарабынан кандай жардам керек да ошол тармактарды өсүп өнүшүнө. Мисалы жанагы пошлиналар азыр бүгүнкү күндө ага жок, бирок НДС бар да ошол эмелерге, товарларга. Мисалы ошол НДСти жок кылса ошол товарларга мүмкүн дагы андан да көп кишилер колдонот да. Анткени ал өзү кымбат, бирок кийин колдонгондо өзүн өзү актай турган нерселер да. Бул жанагы биз айтып атпайлыбы, жанагы жаңы конуштар азыр көп көмүр колдонуп түтөтүп эметип аткан ошол маселе чечилет эле да. Экинчи маселе мисалы унаа айтып кетти Данияр мырза. Унааларды азыр электротранспортко өзүңөр билгендей дүйнө жүзү бүт электротранспортко өтө баштады. 2030-жылда 50%га чейин электротранспорт болот деген божомолдор бар да. Биз дагы ошол жака барабыз. Баары бир бүгүнкү күндө инфраструктуралык жетишпей атат да бизгечи ошол зарядный станциялар. Мамлекет мисалы донорлордун жардамы менен бир көп болсо бир 100дөй станцияларды койсо, ошол эле чоң жолдордун трассаларынын жанына, ал электротранспорт азыр 0% менен кирип атат да бизгечи пошлина менен. Калк аны тез эле өздөштүрүп, тез эле колдоно баштайт. Анткени мисалы электромобилди сатып алганда биз эсептеп көрдүк, ал өзүнүн ошол колдонуу мөөнөтүнүн ичинде өзүн өзү эле актап коет да. Анткени бензин жана май сай колдонулбайт, өзүн өзү актап коет. Ушундай мындай кичине эле бир чаралар менен дагы бир айтып кетчү. Конкреттүү кадамдар талап конкреттүү кадамдарды кылса, мисалы биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Азыр ушул долбоорлор, жана эксперттик долбоорлор жүрүп атат. Азыр ошол бүткөндө биз мамлекетке ошол сунуштар кирип атат азыр. Ошол биз үмүттөнөбүз, бул сунуштар орундалат деп. Азамат мырза, бир топ жылдан бери мына Жашыл Кыргызстан деген долбоордон баштап ушул өңүттө процесстерге аралашып жүрөсүз да. Жаңы эле Данияр мырза белгилеп кеткен баягы иштер байкалабы? Биз ошондой жашыл экономиканы Кыргызстанда калыптандырып, бекемдеп, өнүктүрүүнүн жолунда баратабыз дегенге. Биринчиден ушундай ачык сөз болгонуна абдан кубанычтамын. Сизге чоң рахмат. Жашыл экономика бул ар кандай өлкөлөрдө ар кандай өзгөчөлүктөр болот. Мисалы, батыш өлкөлөрдү алсак, аякта чын эле индустриясы өтө чоң, завод, фабрикалары бар. Анан табигатка зыян келтирген дал ошол индустрия болот. Дүйнөлүк деңгээлде алсак, 80% планеталык атмосферага уу заттарды чыгарган бул 20 гана өлкө. Эң бай, эң индустриалдык өлкөлөр. Кыргызстан ошол списокто 116 орун ээлейт. Биз чыгарган уу заттар бул 0,01% гана түзөт. Бул жок деп койсок деле болот. Себеби биз туура абаны булгайбыз. Көмүр жагабыз, мусор жагабыз. Ошентип атып кышкы айдарда Бишкектин тегерегинде, Оштун тегерегинде ошентип аба бузулуп кетет. Бирок жалпы алсак планета деңгээлде биз абаны такыр эле булгабайбыз деп эсептесек болот. Анчалык залал келтирбеген мамлекеттебиз. Бизде индустрия жок, завод, фабрикалар жок. Мисалы, Казакстан биз 116 орунда болсок, Казакстан 23 орун ээлейт. Себеби аякта заводдору бар, фабрикалары бар. Ошон үчүн бизде ошол кандай экономикабыз бар экенин, ошону эске алып, ошол карата жашыл экономика принциптерин киргизишибиз керек. Албетте, энергетика, транспортко киргизиш керек. Бирок транспорт биз машинелерди бияка импорт гана кылабыз. Өзүбүз өндүрбөйбүз машинелерди. Энергетиканы болсо, энергетиканы алсак, 95% энергетикабыз бул суу булактардан чыгат. Гидроэнергетика. Гидроэнергетика бул дүйнөдө эң таза энергетика болуп эсептелет. Эч кандай зыян келтирбейт гидроэнергетика. Бизде 95% гидроэнергетика.
ошондо бизде табигатка зыян келтирүүчү багыт кайсыл? Биз ушуну жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Бизде бул индустрия эмес, фабрика заводторубуз эмес, бизде бул мал чарба. Себеби малыбыз азыр тоолорубузда жайылып жүрөт. Баягы жайыт жерлерибизге абдан өтө чоң нагрузка болуп, азыркы күндө 70% жайыт жерибиз деградация болуп бүттү. Ошол себептен малыбыз азыр өйдө чыгып, токойго кирип, токойдон чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бактарактарды жеп тепсеп деп токойду жокко чыгарат. А токой болсо бул климаттын эң негизги регулятору болуп эсептелет. Токой абанын атмосферасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт, ал нымдуулук барып жаан карга айланып мөңгүлөргө жайт. Ошентип мөңгүлөрдүн эригени 100% токтобосо деле токой аны сактап калат да. Азыр биз туура аныктама бере албай атабыз деген ойдосуз анда биз кайсыл нукта жүрүшүбүз керек деген нукта. Бизде биринчи нукта бул мал чарба болуш керек. Мал чарбаны иретине келтиришибиз керек. Ушул нерселер эске алынган. Токойду сактап калышыбыз керек. Маалыматты азыр статистикада официалдуу статистика болгон маалымат берип коеюн. Мен жана айта кеттим, жалпысынан бизде 16 миллион CO2 эквиваленттеги баягы уулуу заттар бөлүнүп чыгат да биздин ошол жалпы өлкө боюнча. Бул 2017-жылы болгон улуттук инвентаризация болгон ошол парник газдары боюнчачы. Анан ошонун ичинен эң биринчи орунда турган бул энергетика. Мен жана айта кеттим, 9 миллион тонна бул энергетикадан бөлүнүп чыгат. Андан кийинки экинчи орунда бизде айыл чарба, бул 5 миллион тонна. Андан кийинки орунда биз ошол айткан өндүрүш тармагы боюнча бул 1 миллион тонна да. Бирок жалпысын айтканда биздеги ошол эле маалда токой жана өсүмдүктөр тарабынан ошону кайра өзүнө калыбына келтирүү боюнча же болбосо поглощение деп коебуз, ошонун деңгээли бул 10 миллион тоннанын тегерегинден биздин ошол токойлор кайра минус сальдо менен алып кетебиз да. Анан башынан айтканда бул жерде туура айыл чарбасы дагы ошол 30% тегерегиндеги уулуу заттарды бөлүп чыгат, бул парник газдары боюнча SO2. Ошол эле маалда энергетикада көрсөткүч чоңураак, анткени мен жана айткандай бул жерде бир нече баягы булактар бар да. Биринчиси ошол эң негизгиси автотранспорт бөлүп чыгарат. Андан кийинки бул 18%га биздин энерго баланста өзүңүздөр билгендей көмүрдү жагуу да. Бул ошол эле ТЭЦ эмес, ошол эле жеке биздин үй баягы үйлөр аркылуу жагылган көмүрдүн көлөмү. Андан тышкары ошол бизде өзүңүздөр билгендей мазутту жагабыз, жанакы газды жагабыз. Булардын баары эле ошол атмосферага бөлүп чыгарган заттар да. Өкмөт бекиткен программадагы жанагындай сиз санап атпайсызбы? Ошол баягы катар ирети өзгөчөлүгүнө, артыкчылыгына, коркунучуна жараша белгиленди десек болот да, же чынында эле баягы мал чарбасы же болбосо башка жактан көбүрөөк келип аткан зыяндын эсеби такталган эмес десек да болобу? Жок, бул белгилеп кетчү нерсе, биз жана мен айткан жети бул багыт, приоритеттүү багыт бул жашыл экономика боюнча. Ал эми эгерде биз климат маселелерине келсек, ал жерде ошол ар бир тармактын ошол булгоого кошкон салымына жараша эки жагы бар да. Биринчиси ошол баягы биздин уулуу заттарды кыскартуу. Бул жакта мен айта кеттим ошол тармактар боюнча. Ал эми экинчи жагы болсо бизде ошол бияка туура айтып кетти. Биздин өлкөнү алганда биз 16 миллион бөлүп чыгарабыз, 17 миллионго жакын тонна жылына. Эми бул башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан эле аз да. Мен жана айта кеттим, биздин өндүрүш тармагынын кошкон салымы 6%. Бирок өзүбүздүн экосистеманын көрсөткүчүндө ооба. Анан бирок ошо сен айткан маселе бол туура, анткени деген бул мисалга алсак ошол эле жылда пайда болгон түтүн биздин ошо Бишкектин үстүндөгү пайда болуп атат. Эми бул дагы экологияга чоң зыянын келтирүү да, ден соолукка. Ошого жараша биз деген ошол салымына жараша биз бүгүнкү күндө ошону кыскартуу боюнча мунун градациясын башка айтканда кайсыл тизмеде турат, биз бүгүнкү күндө аныктап атабыз. Мына мен жана айта кеткен бүгүнкү күндө улуттук деңгээлдеги баягы булгоочу заттардын абага чыгуусунун кыскаруусун биз ошол буюрса ноябрь айында Глазгодо
ошол президенттердин деңгээлинде жолугушуу болуп баягы Париж макулдашуунун алкагында биз өзүбүздүн амбицияларды айтабыз да. Мына бүгүнкү күндө ошол амбицияларды бүткөн өлкөлөр бар эми берип атышат да. Мисал алсак ошол эле Казакстан 2 эсе эмес толугу менен баягы низкоуглеродный өлкө катары 60-жылга чейин биз толугу менен жок кылабыз деп мисал алсакчы. Башка өлкөлөр 2 эсе, мисал алсак Армения 2 эсе 30-жылга биз тоо токойдун көлөмүн 2 эсе көбөйтөбүз. Башкадан ошонун эсебинен чечебиз. Азилдение, ошого окшогон багыттар бар. Божомол кандай болуп атат эми? Биз мен жана айта кеткендей ошого жараша бүгүнкү күндө аныктап атабыз. Биздин мисал алсак ошол эле айта кеттим транспорт боюнча бул ошол электромобилдерди жана электр коомдук транспорттарды киргизүү. Мына биз айтып атабыз переходный баягы этап катары газга багытталган баягы унааларды алабызчы, бирок жалпысынан эл аралык деңгээлде газ деле бул булгоочу заттарга кирет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына сунуштар чыгып атат. Газга багыттабай биз анткени акыртуу кайра эле ошо электромобилге келебиз. Кескин эле кадам жасайлы деген. Кескин эле кадам жасайлы деген сунуштар болуп атат. Ошого окшогондор бар да. Сөз берем. Совет мырза, сиздин байкоолоруңуз. Мен ушул тема боюнча айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, айыл өкмөткө барып анан айттым да, ар бир айылда 2 гектардан тиги жер бөлүп бергиле, парк жасайлы дедик. Анан парк жасайлы десек, мындай эмелер чыкты, проблемалар. Бериле турган жер жайыт болгон үчүн, жайыт жерин алар бере албайт экен. Ал жайыт жерин трансформация кылыш үчүн жогорку кеңеш келиш керек экен. Элементарный ар бир айылда 2 гектардан кылалы деп жаштар менен чогулуп ошондой нерсени кылалы десек, ошону кыла албай атабыз. Биз айтып атабыз, кыр жерди бергиле, эч бош жерди бергиле, бирок биз жерге жер бергиле, 20 жылдык, 10 жылдык же болбосо айбылына күйгөн жаштарды чогултуп, биз деген өзүбүздүн айылыбызда өзүбүздүн жашынакай паркыбыз болсук десек, ошондой проблемалар бар экен да. Ошону мен айткым келди да, ошол темага караштуу. Бизнес боюнча, бизнес жашыл экономикага, билесиздер, бизнес дегенче акчасын санайт да. Акчасын санаган нерседе бул тепловой насостор ысыткан жана муздаткан 1 киловатт электроэнергияга 3, анан 4 киловатт ысык жана муздакты берет. Ошон үчүн бизнес ал дайыма эсепти билген үчүн өзүнөн өзү азыркы кезде тиги торговый соода борборлору бүт баары ошондой нерсеге өтүп атабыз. Айрыкча биринчиси ошо 1 киловатт электроэнергиядан 4 киловатт ысыктык жана муздакты алыш үчүн тепловой насос колдонулуп атат. Экинчиси абалан тиги вентиляция кылганда эменин имараттын ичиндеги ысык абаны жөн эле сыртка жибербеш үчүн анын ысыгын алып, кайта ысыкты колдонуп, ошондой рекуперация кылган системаларды колдонуп атышат. Артыкча чыгымдын баардыгын багыттуу, максаттуу колдонуу деген позицияда турат да. Туура. Эми мунун баардыгын жасаш азыр эме чынында баягы жашыл экономиканын принциптери, жашыл технология аябай кымбат экендигин белгилеп келебиз да. Мамлекеттен эмне жардам керек, эгерде ушуну биз кескин өнүктүрөбүзсек? Азыр мен сөз берем. Келиңиз анда. Мен кошумча айтып кетем. Совет мырза азыр абдан туура нерсени айтты да. Трансформация бул чын эле бир чоң көйгөй болуп калды. Себеби бизде 500 000 гектар жөн эле малопродуктивный жерлер бар. Эчтеке өспөйт, жөн эле жаткан жер. Ошол жерге бак тиксе болбойт деген мыйзамыбыз бар болчу. Эми азыр ошону кайрадан иштеп чыгып, ошол жака бак отурулса болот деген мыйзамды сунуштаса, жогорку кеңештен уже 3 жыл болду кабыл алынбай атат да ошол мыйзам долбоор. Бул Совет өкмөт мезгилинде Кыргыз СССР ал мезгилде именно ошол мал чарба республикасы болчу да. Анан мыйзамдын баары ошо мал чарбасына ылайыктап жазылып берилген бизге. Азыр 30 жыл болду эгемендүүлүккө. Бирок биз ошол эле мыйзамдар менен жашап келатабыз да. Ошон үчүн деградация болгон мал чарба жерлерине, деградация болгон жайыт жерлерге бак отургузса болбойт. Малопродуктивный жерге да бак отургузса болбойт деген мыйзамдарыбыз бар. Чектөөлөр. Биз ошону эң биринчи ошону оңдош керекпиз. Азамат мырза. Мен ошол технология жагын айтып кетсем, ошол технологияларды тартып келиш үчүн бул жерде шарт түзүлүш керек, ошол технология киргенге. Мен жана айтып кеткендей, НДСти мамлекет алып койсо, ал көп деле көлөм түзбөйт бүгүнкү күндөчү ошо импорттун.
бирок бул ошол жеке турак жайларга жайылтууга чоң бир түрткү болот эле да. Анан биринчиден биз ошол өзүбүздүн энергияны колдонмокпуз. Экинчиден ошол жанагы таза абага жетишмекпиз да. Анан жанагы зарядный станция, электромобилдер айтып кеткендей, бул чоң эме салым кошот эле да, тазалаганга абанычы. Ошого мисалы оңой түрүндө оңойлотуп жанагындай тех условия берсе, ошол эгерде ким зарядный станция коюп ошону иштетем десе, ошого электрический тех условия берсе, анткени ал 100 киловаттан өйдө талап кылат экен. Ошондой маселелер чечилсе, мындай точечный так бир маселелер чечилсе эле, кичинекей эле муну жана жеке сектор, бизнес өзү эле алып кетчү да. Мүмкүнчүлүк бар. Азыр бизде дагы бир сюжет бар эле, ошол материалга көңүл бөлсөк, анан дагы улай турган кебибиз бар. Анда экранга көңүл бөлөлү. Жашыл экономика принцибинде иштеп, экологияга келтирилген зыяндарды азайтууга басым жасаган технологиялар Кыргызстанда да бар, бирок аз. Андай технологиянын бир түрү жылытуучу жана муздатуучу системалар. Соода-саттык өндүрүш мекемелеринде жылуулук берүү от казандарысыз керектүү маалда салкындатуу, электр энергиясын үнөмдүү колдонгон ыкмага өткөрүүгө болот. Мында жылытуу жана муздатып салкындатуучу эки функция бир эле системанын күчү менен ишке ашат. Сиз көрүп турган насостор абанын температурасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу менен колдонуп, сууну керектүү температурада ысытат жана муздатат. Жылытылган же муздатылган суу айландыруучу системага келет дагы, мотордун жардамы менен аба алмаштыруучу системага берилет. Бул жерде сырттан алынган аба суунун жардамы менен радиаторлор аркылуу керектүү температурага жеткирилет дагы, мекеменин ичине система аркылуу таратылат. Сырттан келген абанын жылуулугу же салкындыгы мекеменин ичине керектүү температурага ылайык болсо, анда суунун жылытып муздатуучу система ишин автоматтык түрдө токтотот дагы, табигый жылуулук же салкын аба берилет. Температуралык режим автоматтык түрдө көзөмөлдөнүп, электр энергиясын ыксыз колдонуу деген болбойт. Кышкысын мекемени жылытууда сырттагы абанын температурасы +5, +10 градус болсо дагы, ошол табигый жылуулукту колдонуп, электр тогун үнөмдөй алат. Эң негизги артыкчылыгы, эгерде электр жылыткычынын жардамы менен 1 киловатт электр энергиясын колдонууда 1 киловатт жылуулук же муздак аба алууга болсо, жаңы технологиялардын жардамы менен ар 1 киловатт электр энергиясын колдонууда андан 3-5 эсе жогорку кубаттуулук көлөмдөгү жылуу же муздак аба алса болот. Ушул эле система мекеме ичиндеги чакан жылытып муздатуучу түзүмдөр үчүн да өзүнчө энергия бере алат. Табигый энергияны эффективдүү колдонууга ылайыкталган жашыл энергия принцибиндеги технологиянын башка түрлөрү жердин алдындагы температураны жана жер алдындагы суунун температурасын жылытып муздатууга колдонгонго ыкташкан. Жер алдындагы температура эң төмөн дегенде 8-10 градус жылуулукту түзөт. Күндүн жылуулугун чарбалык жана өндүрүштүк керектөөгө колдонуу дагы дал ушул жашыл технологиянын бир багыты катары калыптанды. Анын бардыгы табигый энергияны туура колдонуу менен электр энергиясын үнөмдөп, башка чыгымдуу экологияга зыян келтирип жаткан эски системалардын айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга басым жасайт. Бул учурларды биз мисал катарында көрсөттүк. Азыр кызыгуу дагы бар. Ушундай системаларды жайылтууга, алып келүүгө сиз айткандай жанагындай шарттар керек болуп турат да. Анан Данияр мырза, азыр бизде жашыл экономиканы өнүктүрүү бекемдөө алдыга жылдырууда эки нерсе тургандыгын байкасак болот да. Бул мамлекеттик структуралардагы жалпы саясаттын өңүтүн туура жолго салуу. Экинчиси бизнес структураларындагы демилгелерди оптималдуу вариантта ыкчамдатуу мүмкүнчүлүгүн да кароо деген нерсе турат да. Бүгүн мамлекет кайсыл тарабына көбүрөөк басым жасайт? Биз баягы мамлекеттик органдар, министрликтер өздөрүнө ылайыктуу шартты түзүшүн күтүшүбүз керекпи же кандай кадамдар жардам берет? Бул жерде эки багыт тең абдан маанилүү. Анткени деген ар бир инвестицияны, ар бир багытты жаңы ыкмаларды киргизүүдө ошол биздин өзгөчөлүктөр бар да. Ошого биздин ишкерлер, биздин бизнес даяр болуш керек. Жана ал жаңы технологияларды ошол өзүлөрү издеп таап, ошол шартты эле гана талап кылат да бул маселе. Ал эми шарттар жагынан айта турган болсом, мен жана айткандай, бул эми бизге дагы абдан мындай жаңы багыттардын бири. Мен айттым, ошол 2019 жылы гана кабыл алынып программа иштей баштады. Биз эмне кылдык?
мисалга алсак биринчи ушул системалардын баарын туура багытта алып барыш үчүн бизге классификатор керек болгон да. Мисалга алсак атайын эл аралык классификаторду биз бүгүнкү күндө статистика комитети аркылуу кабыл алдык да. Жашыл товар деген эмне? Жашыл буюм баягы колдонуудагы. Көрсөткүч Жана жашыл кызмат деген эмне? Мисалга алсак, эгерде биз ошол эле мындай урда колдонууга болгон second hand деп коебуз, ошол нерсени алып келип туруп сатсак базарда, бул жашыл жумушчу орун. Башка айтканда, бул дүйнөлүк масштабта ошол пахта эгилбей, кайра эметпей, бул кайра кийим кийилип атат, мисалга алсак да. Же болбосо ошол эле кызматтын түрлөрү бар, бул жашыл кызматтар. Же болбосо бул деген жашыл эмес деген классификатор эмнеге маанилүү? Анткенде биз ошол классификаторду колдонуу аркылуу бүт мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизебиз да. Мисалга алсак, мына бүгүнкү күндө ошол эле электромобиль деген бул экологиялык жактан таза автоунаа же болбосо ошол каражат деген сыяктуу ошону биз атайын салык кодексинде өзгөртүүлөр даярдап, мына бүгүнкү күндө ошол өзгөртүүлөр кирип атат да. Мисалга алсак, дагы кандай багыттар бар эле. Биз эл аралык электротехникалык комиссиянын атайын стандарттары бар да, баягы зарядный устройство деп атпайлыкпы, баягы калың батареяларды баягы зарядка кылуу боюнча атайын станциялардын дагы стандарттары бар да. Ошону биз бүгүнкү күндө кабыл алдык. Ал даяр. Ошол эгерде ошол импортталып келсе, биз айтабыз да, бул ошол стандарттарга жооп берет же жооп бербейт деп. Аны биз кабыл алдык. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө ЕАЭстин алкагында ошол электромобилдерге болгон пошлина салыктарын, бажы төлөмдөрүн ноль кылып бердик да. Ошол эле мисалга алсак, тетиктери болсо алар дагы ноль. Алып келүүдө биз ошол стимулду берип атабыз да, ошол электромобилди алып келгиле депчи. Андан тышкары мына биз шаардагы электротранспорттарды жана зарядка устройстволорго койгондо тарифти дагы белгилеп чыктык. Бүгүнкү күндө ал ылдыйлатылган тариф менен 1 сом 58 тыйын кылдык да. Бул дагы ошол стимул түзөт да. Анткени деген баягы өндүрүш тариф эмес, андан ылдыйлатылган тариф да. Данияр мырза, азыр эми сиздин кагазыңыздагы маалыматтар бүтпөйт болуш керек. Азыр ушул негизи могу мамлекет, өкмөт өзү сигнал берсе жакшы болот эле да, ушул жайылтуугачы. Мисалы ошол эле эме гараж бар да, тиги автоунаалардычы. Ошолорду акырын тиги электротранспортко өткөрсө, менин оюмча мамлекеттик да болмок. Ооба, анан эл да көрүп, эл дагы ошого өтө баштамак да. Анан инфраструктура да өнүкмөк. Андан тышкары жана муниципалдык транспорттор дагы ошого өтсө, мамлекет өзү ушундай биринчи кадамдар жасап, өкмөт башчыбыз, мамлекет башчыбыз өзү ушундай эмеге отурса, мисалычы, ушундай кандай десем, месседж берсе элге, менин оюмча андан да тез тарап, биз ошол маселелерди чечмекпиз да тез. Негизги үгүт болуп калмак да. Ооба. Совет мырзадан сурагым келип атат. Жанагындай салык, бажы төлөмдөрү сыяктуу гана жеңилдиктер жетиштүүбү, же болбосо жанагындай сиздер алып келип тараталы деп аткан системаларды мындай жалпы экономика секторуна дейли, чарбачылыкка аралаштырууда бир өзгөчө шарттар талап кылынып атабы? Биз алып келген системалар көбүнчө деген коммерческий чоң жерлерде өнүгүп атат. Бул соода борборлору же болбосо санаторияларда 100 тонналык сууну ысытыш үчүн бул абдан пайдалуу. Бул көбүнчө деген бул жөнөкөй эле эсептен келип атат да, кантип арзандатам депчи. Буну жайыш үчүн биз деген Азамат мырза айткандай частный секторго, элге түшүшүбүз керек да. Элдерге буну коюш үчүн бул биринчи акчасы көп болгон үчүн, кымбат болгон үчүн частный үйлөрдө эч ким койбойт, мындайча айткандачы. Анан экинчиси, частный үйлөрдө коюш үчүн 3 фаза эме керек, электричество керек. Ал 3 фазаны алыш үчүн кайта тиги уруксат алыш керек. Ошондой эме тоскоолдуктар болгон үчүн, анан кымбат болгон үчүн мындай аябай чоң деңгээлде өнүгө албай атабыз. Бирок бизнес, коммерциялык деңгээлде өнүгүү бар. Жакшы эле өнүгүп атат. Жылыш бар. бар. Мына ушундай демилгелердин жалаң эле ушул мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги жана башка деген маселелерди такап отура бербей, мында массалык түрдө көңүл бурдурууга эмне жетпейт азыр? Эмне жетпейт? Мен оюмча туура багыт алышыбыз керек эң биринчиден. Мисалы, бизде багбанчылык өнүктүрүш керек. Жашыл экономика багыты Кыргызстанда багбанчылык менен агро лесоводство болуш керек. Эң негизги.
Себеби бизде азыр мөңгүлөр эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде 20% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетти. Ушул ойдон эрисе мөңгүлөрүбүз, анда ушул кылымдын аягына чейин 80% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетиши ыктымал. Кудай сактасын, ошондой болуп кетсе, анда эч кимге эч кандай саясат, экономика кереги жок болуп калат. Мына кошуна тажик, өзбек, казак өлкөлөрүбүз менен чыр чатактан башыбыз чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз токойду, бак дарактарды көбөйтүшүбүз керек. Токой бул артында бир чоң экономика турат, токойдун артында. Бул өзүнчө бир экономикалык багыт. Андан тышкары мына деградация болгон жайыт жерибиз, жөн эле бош жаткан тоодо жерлерибиз, ошонун баарын багбанчылыкты көбөйтүп, бак дарактарды отургузсак, экономикалык пайдасын көрөт элек. Бул да жашыл экономика. Андан тышкары ошол бак дарактар мөңгүлөрдү да сактайт эле. Ошон үчүн мен айтып атам, бизде өзгөчө жашыл экономика модели болуш керек. Мөңгүлөрдү сактай турган модель болушу керек. Биз ушу багытты алып, багбанчылыкты жайылтсак, элибиз сопсон эле ошону азыр түшүнүп атат. Бизде канча багбан биригимдиги дароо түзүлдү, азыр бар. Көп адамдар ошого кызыгып атат. Ошолорго жардам беришибиз керек. Түрткү бериш керек деген. Түрткү бериш керек. Бул жашыл экономика боюнча тилекке каршы мынакей аутса, бул чет элдик университет, ошого өзүнүн университетин жердин ысыгын жана жердин муздагын алган системаны 2013-жылы куруп, азыркыга чейин эч кандай ТЭЦке байланбастан ошол жерди муздатып, ысытып жасады. Бул эмне болду? Түрткү болду. Биз деген чоң 20 миң, 30 миң метр квадрат чоң зданияларды мына 10 жылдан бери иштетип атабыз, эч кандай бузулган жок, эчтеке болгон жок, иштеп атат да. Бул уже деген биз жанагы синиптердеги кээ бир нормаларды ошо жасалып аткан иштердин негизинде өзгөртүүгө убакыт жетти. Экинчиси, ошол эле кайта нарындагы тиги Агаханда дагы алар болсо тиги жердеги суунун температурасын алып туруп ысытып анан муздатат. Анан кийин алар да ошол жерде жасады. Мындай чоң нерселерди сиз жана мамлекет кандай түрткү болот деген сыяктуу ушундай нерселерди университеттер, анан мамлекеттер бизге үлгү катары кылса, бизге чоң дем бермек да. Тескерисинче биз азыр бизнес кылып атат, кылган нерсе деген жаңы норма боюнча жок, анан бар деп изденип кыйналган учурлар көп чыгып атат да. Мына тышкарыда Алмаз мырза айтып кетчү нерсе, жанагы жалпы могу Кыргызстан бүгүнкү күндө 1 эле пайыз колдонот экен да, могу возобновляемый источник энергии деп коет го. Анын ичинде шамал, күн, гидро. Ал жанагы кайра эле биздин жана тариф маселесине байланыштуу, анан жана жер маселесине байланыштуу. Азыр законго кирип атат, бирок ал иштебей атат да жакшы. Ошону иштетиш үчүн кандайдыр бир дагы чечкиндүү кадамдар керек менин оюмчачы. Азыр мисалы могу бизнес жана майнинг фермалар деп атпайбы, көп эме колдонгон электр энергия, алар ошолор өнүктүрүп атат да. Азырчы тиги кээ бир ГЭСтер курулуп, алар түзмө-түз ошол майнинг фермаларга иштеп атат. Ал деле бир бизнестин түрү да. Эгерде мамлекет ошол жагын жакшылап ойлонуп, мисалы ал жерде көп деле мындай субсидия кылбай, бирок деген ошол мүмкүнчүлүк берсе, ошол малый ГЭСтер болобу, солнечный станция болобу, ветровой болобу, ошондой түзмө-түз иштегенге, ошол инвестицияларды алып келгенге, аларды кайра мынтип талкалап эметпей, кайра ошо жана сеттерди колдонгонго, мисалы, сеттерге колдонгонго азыр тыюу салынган. Мүмкүнчүлүгүнө жараша өзгөрүш керек деген. Инфраструктуралык жанагы ошол тех условия болобу, жанагы эмени инфраструктураны колдонуу болобу, ошол жагынан кандайдыр бир мындай ачык, анан мындай эме жардам бере турган бир политикалар керек да, менин оюмчачы. Ошол жалпы анда биз азыр эң негизги маселе кандай? Бизде электр энергия жетишпей атат. Ошо биз экономикабыз ошон үчүн да өнүкпөй атат да. Электр энергия жетишпей, тех условия берилбейт. Ошол жагын ойлошубуз керек да. Ошол маселе кошумча кылып кетейинби? Бул азыр мини ГЭСтер дагы, ошо мини ГЭСтер менен кызыккан жаштар дагы көбөйдү. Бирок мини ГЭСти жасагандан кийин анын электр энергиясын сатуу бизде өтө оор нерсе. Анткени жанындагы эң жакын байлана турган болсо, ал электр энергияны тараткан киши болот, тараткан организация болот.
бул эмени электр энергияны ала турган неск болот, иши кылса бул өтө чоң бир кыйын бир процесс. Анан тарифи да канча сомдон ала турганы да өтө чоң маселе. Анан Азамат мырза айткандай, ошого мини гэстерди өнүктүргөн бир эле себеби бул майнинг болду. Ошо майнингке ишенип, азыр элдер ошого мини гэстерге кызыгып жасай баштагандар бар. Буйруса дагы бул өнүгөт деген бир эмедебиз да. Ошон үчүн мамлекет бизге четкий тарифти бериш керек, анан ошол жерден электрияны ала тургандай эме болуш керек. Система болуш керек, механизм. Механизм болуш керек. Все, анткени электр энергияны дегенчи итак жетпей кыршында деген Казакстандан, Өзбекстандан кымбат баада алып атпайлы. Ошо тарифте деген эмнеге биздин ишкерлерден ала албайт да, эмнеге албайт? Ошону бизге жөнөкөйлөтүп берсечи, бизде деген ушундай чоң өнүгүү болот, ушул тармакта буйрусачы, кайта чыккан электр энергияны электромобилге колдонсок, ошондо биз деген сырттан эчтеке алган жокпуз да, чынбы? Биз өзүбүздөн чыккан товарды өзүбүздүн машинабызды айдап атабыз да. Ушул сыяктуу маселелер көп айтылат да. Кандай болот, эмне болот деген суроолор көп. Качан жасалат, эмне үчүн жасалбайт деп суроо койсок көп да. Анан сиз айтып аткан жанагындай эсептөөлөр, изилдөөлөр, анализ, документтик базаны даярдоо, өң бүтүндөгү жумуштар канчалык деңгээлде бүттү? Биз канча аралыкта мына бүгүн айтылып аткан сунуштардын бир конкреттүү фазасына өтө алабыз? Мисалы ошол эле мыйзамдарды кабыл алуу процессинде, долбоорлорду сунуштоо процессинде жашыл экономика деген принциптер, жанагы биз айтып аткан программалык түшүнүктөр жана талаптар эске алынып, анан кийин системалык түрдө бир өзгөрүүгө кадам жасала турган маалга жеттикпи? Мен эки бөлүккө бөлүп айтат элем. Биринчиси, бул процесстер артка кайтпайт. Дүйнө башкача өнүкпөйт. Ошол кетип аткан багыт, биз муну артка бура албайбыз. Башка айтканда, Кыргызстан мындан биз качып кутула албайбыз. Бул биринчиси. Биз аргасыз ошол нерсеге келебиз. Жана биздин ишкерлер буга даяр болуш керек. Эмнеге? Анткени бүгүн биз ишкерлерби же мамлекет? Мамлекет дагы, ишкерлер дагы да. Биринчи кезекте ишкерлер, анткени деген бул эмнени белгиси бүгүнкү күндө мисалга алсак башка өлкөлөр ошол эле Европа биримдиги, мына бүгүн эле биз ошол сүйлөшүүлөр болуп өттү. Алар атайын ошол булгоочу заттардын изи деген концепцияны киргизип, бүгүнкү күндө жашыл салыктарды киргизе башташты. Башкача айтканда, мына ошол эле энергетика тармагы, ошол эле өндүрүш тармагында, ошол өндүрүштө колдонулган, экономикада жалпы эле колдонулган энергетиканын баарын, энергиянын булактарынын баарын булар ошол канчалык деңгээлде таза энергияны колдоносун деп, анан ошол нерсени ошол Европадагы эле стандарттарды колдонбостон, Европага кирген бүт товарларды, анын жанында мисалы алсак, мына азыр Кытай колдоно баштайт. Ошол эле чоң Бразилия, башка окшогон Россияга окшогон өлкөлөрдүн баары бул ошол булгоонун изи деген концепциясын аркылуу ошол эгерде продукцияны сен ошол стандарттарга алып келе албасаң, анда аны киргизбей коет да. Же болбосо ошол салыктарды көтөрө баштайт. CO2ге байланышкан, мисалга алсак, ошол эле цемент өндүрүү, ошол эле металлургия, ошол эле айнекти өндүрүү, булар абдан ошол выбростарга, же болбосо улуу заттарга байланышкан эмелер да. Анан мисалга алсак, биз эле ошол бир өндүрүштү өндүргөндө эгерде биз газды колдонсок, же болбосо көмүрдү колдонсок, алардын баарынын ошол CO2 канчалык бөлүнүп чыкканын баары эсептелет. Жок, мындан ары да. Андай талаптарды аткаруу үчүн биз өзүбүздөгү базаны качан? Экинчи сиздин маселеге мен айтпадым, экинчи багыты да. Эми биз канчалык биз даярбыз. Тилекке каршы даяр эмеспиз. Мен азыркы күндө айтып элем да, мына бүгүнкү күндө мисалга алсак, ошол эле энергетик тармагында мына инвентаризация кайсы маалда жүргүзүлгөн? Энерго эме баягы улуу заттардын бөлүп чыгуу боюнча мына 2017 мен багыттарды айттым да, 2017 жылы жүргүзүлгөн. Акыркысы, мисалга алсак, ошол эле биздин энерго аудит деп коет. Мына бүгүнкү күндө энерго аудит кимдин колунда бар? Кайсыл имарат канчалык энергияны сарптайт, нормасы канча, жана кандай кыскартыш керек? Үнөмдөш эмне керек деген? Үнөмдөш эмне керек? Мисалга алсак, ошол эле бүгүнкү күндө айыл чарба тармагында ошого окшогон биз ошол атайын программаны кабыл алып атабыз, ошол анализдердин баарын камтып атабыз да. Көп мамлекет тарабынан статистикалык маалыматтар жок бүгүнкү. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, убактыбыз бүттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз жашыл экономиканы Кыргызстанда өнүктүрүү аракеттери жана мүмкүнчүлүктөрү деген теманы кеп кылдык. Албетте маселе абдан көп. Сунуштар, демилгелер, изденүү жасай турган мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Мамлекет өзүнүн багытында базалык тутумдарды, базалык
турумдарды жана түзүмдөрдүн баардыгын бекемдеп бериши керек дагы. Биз каяка барабыз, кантип барабыз жана кандай жол менен жетишебиз деген суроолорго жооп бере турган иштерди дагы бекемдейт деген ишенимдебиз. Албетте даярдап 2 жылда же 5 жылда өтүп кетүү деген мүмкүн эмес, бирок ошентсе дагы аны активдештире турган, эртең динамика бере турган бир чечимдерди күтөбүз. Саламат туруңуздар.